2024 жылдын 1-июлунан тартып республика боюнча 2004 жылкы үлгүсүндөгү АЕН сериясындагы сары ID карталарды жаңы 2024 жылкы үлгүсүндөгү ID карталарга алмаштыруу боюнча улуттук өнөктүгү башталды. Өнөктүк 2024 жылдын 1-июлунан 31 август аралыгында каалаган жүйөлөр менен жарандар үчүн ыктыярдуу жана акысыз негизде жүргүзүлөт. Белгилей кетсек, 2004 жылкы АЕН сериясындагы сары түстөгү ID карталар гана алмаштырылат. Ал эми 2017 жылкы үлгүсүндөгү карталарды алмаштыруунун кереги жок. Расмий маалыматтар боюнча эски үлгүдөгү ID карталарды алмаштыруу үчүн учурда өлкө боюнча 3000ге жакын адам кайрылган. Эртең менен саат 8-ден баштап азыркы саат 2-ге чейин 41 жарандын арыз анкеталарын кабыл алдык. Бул деген биздин Баткен районунун элинин ушул биздин президент тарабынан жүргүзүп жаткан демилгеси акциянын угуп келип баарынын маалыматы бар экендиги келип тапшырып атышат. Паспорттар акысыз алмаштырылып атат бүгүнкү күнү. Эгерде жарандын колунда паспорту жоголуп кеткен болсо 2004 үлгүдөгү, анысы дагы акысыз алмаштырылат. Жараксыз абалга келген болсо дагы акысыз алмаштырылат. Ошондой эле жарандардын 2004 жылкы үлгүдөгү паспорттар биз ошол башында бергенде 55 жаштан жогорку жарандарга паспорттун артында мөөнөтсүз деген жазуулар менен берилген. Эгерде жаран кааласа, ошол мөөнөтсүз деген жазууну алмаштырамын деп кааласа, ошолор дагы баары биригип акысыз бүгүнкү күнү алмаштырып беребиз.